Assalamu alaikum, урматтуу достор, Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары. Адилеттүү жарандар каналынын подписчиктери, көрүүчүлөрү, хейтерлери. Мына көптөн бери ар бир эле ролигибизди түбүнө комментарийге бир подписчигибиз ушу Чехова Чолок көчөсүнү тупик деп коет. Тартып көрсөтөңүз, мыйзамсыз мындай соода жанагылар турган. Дейт, мына өткөндө бир татканында бул жерлер лужа эле, бул жерлерден адам жамгырдан кийин адам басканга мүмкүнчүлүк жок эле. Лай чалчык балчык эле. Азыр могу көрүп атабыз, щебенка төгүп коюптур. Бирок жанагы эле бардак. Мына азыр бул жерде Гүрүч базар, стоматология, мол лидер деген стоматологияга чейин почти щебенка төгүп коюптур. Бул жагы бирок ошол эле көрүнүш. Бул жерден бекер стоянка кылып алган адамдар. Болосо бул шаардын борбору. Ат жагымда базар, оң жагымда Юг Сити. Сол жакта бир 100 метр нар жакта Ленин көчөсү, 100 метр да эмес, 50 метр Ленин көчөсү. Жерде Оптовый Пайпак. Ол жерлер Гүрүч базар. Ошол подписчигибиздин суранычы боюнча тартып атабыз. Мына бул жер базарды толугу менен камера хранения болуп калган, соода борборлору болуп калган. Базардын ичидеги Гүрүч базар бул жака көчүп чыккан. Бул контейнерлер, могу стоянка баса. Шаар борбору дагы бир стоянкаларды бирөөсү. Ушул жерден күнүгө миңдеген акча түшөт, бирок акыбалын карагыла. Лай эч ким акча жасагысы келбейт, акча алгысы келет, жасагысы келбейт. Могу жерде дагы бир стоянка. Чайкана Ак Тилек дейт. Намазкана. Мына урматтуу подписчик, атыңыз эсимде жок азыр. Сиз сурангандай, мына Чехов тупик, Чолок көчөсү тартып чыктык. Могу жерде дагы карагыла канча жай турат, бош стоянка кылып койсо болот бул жакта. Мына эски үйлөр, эч ким жашабайт окшойт бул жерде. Бомжтордон башка эч ким жашабайт окшойт. Ошо кароосуз калган үйлөрдү, ушул жерлерди иретке келтирип, кимики экен бул жак? Тиякта баня окшойт, трубасына караганда. Мына Жалал Абад шаарындагы борборундагы Чехова тупиги. Бул жакта дагы бир гостиницабы, бир нерсе бар экен. Мына көрүнүшү ушундай Чехова көчөсү, Чехова тупиги.